Biz mınдай variant qarab atабыз. Эгерде Атамбаев Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлосо, анда 28 апрелге чейин кетет. Элдин кызыкчылыгын ойлосо. А эгерде Илмияновдун, Кулмурзаевдин, Чыныбековдун, Фариддин сөзүнө кирсе, анда кетпейт. Анда өзү айткандай, мен кармышам, согушам деген тактика өтөт да. Бирок сиз айтып атасыз, кетип калса деген вариант да. Эгер кетип калса, президент кетери менен анын артынан жарым саатка жетпей өкмөт отставкага кетиш керек. Себеби дегенде ал өкмөт ал ошонун өзүнүн чөнтөк өкмөтү да, так. Демек, андан кийин тик адамда биз парламент менен Жогорку Кеңештин ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет деп биз ушундай пландаштырып атабыз. Биздин пландар ушундай.